Акыйкаттык, адилеттик издеп, биздин каналыбызга экинчи жолу кайрылып жаткан Бишкектеги Ак өргө конушунун жашоочусу Батма Кыдыралиеванын айтымына караганда, 5 жылдан бери тиешелүү тараптардан тыңгылыктуу жооп ала албай, эшик алдындагы жер тилкесин чечип ала албай, айласы куруп турганын айтат. Мен укук коргоолорго да кайрылдым. Ал жактан да жакшы жыйынтык чыгара алган жокмун. Айлам кетип мына жогорку эл көзөмөл кыймылына 6 айдан бери кайрылып келатам. Ген прокуратурага чейин жаздык арызды. Ал жактардан прокуратурага, Ильинский прокуратурага чыгарып коет, ал жерден эч бир жыйынтык чыгара алган жокмун. Бул жерде мындай болуп атат. Могу муниципальный жер жети түтүнгө берилген болчу. Жети түтүн пайдалана турган общий муниципальный жерди ушул убакытка чейин УСС жашырып, көз чумду кылып келатышат. Мына мисалы үчүн могу меникинде барата чыга турган жер, могу муниципальный жерди бул эки бөлүп алган. Мындай меникинде барата чыга турган жерди Шарипов Ажыбек менен Шырдакова Сабира деген экөө муниципальный жерди курчуп алып, бир эле машина өтө тургандай жер кылып коюшту. Бул жерден машиналар кайрыла албай, менин баратам жок, баратама чейин кирип чыгышып атат, кайрыла албай. Бул жакка УСС айтсамда ушул убакытка чейин көз чумду кылып коюшат. Мэрияга кирди. Мэрияга кирсем 3 жолу мэрия жакшы эле иштеп атат, жаңы келип аракетин кылып атат. Бирок мэрдин тегерегиндегилер УССтер мэрди уят кылышып атат. 3 жолу кирсем да мэр откаргыла десе да укмаксан болуп кел дешет да. Кыдыралиеванын ишин карадык, Кыдыралиева түшүнбөй жатат деп мен сотко мына Шарипов Ажыбек менин жериме кирип кетиптир. Ошол жерди сотко, жогорку сотко чейин барып утуп чыксам да, ошол жерди карашып эле мына карадык, аткардык деп мэрди алдашып атат, уят кылып мэрдичи. Жогорку даже бийликтегилерди уят кылып атат, могу чиновник УССтеги ишин билбеген, өзүнүн ишин билбеген коррупция, ууру, алдамчылар мэрияны да алдап атат. Бийликтеги, жогорку бийликтегилерди да алдап, жалган каттарды жазып, багы окшош каттарды көчүрүп эле мага берип коюшат, мына аткардык деп. Карай келсең багы окшош каттар, багы эмели бир иш караган иши жок. Мына могу жерде муниципальный жерди, общий муниципальный элдер пайдалануучу жерди УСС сотко берип, УСС чечиш керек экен. Мен сотко берген десем, жок, сиз өзүңүз тараптыкын бердиңиз, өзүңүз тараптыкы битти, эми бул общий муниципальный жерди сотко УСС берет деди. Мэрияга барып айтыңыз, УСС чечип берет деди. Мэрияга ошу менен 3 жолу кирсем да мэрия айтса да укпай, мэрияны уят кылышып атат. Анан бул биздин Ак өргө болсо 1989 жылы бөлүнгөн. Бул ген план боюнча бияны карасаңыздар мына 7 үй болуш керек болчу. Ушул кишилердин экөөнүн ортосунда өтө нааразычылыктар болуп атат да. Бул киши деле канатты кылбай эле дарбазасын мындайраак чыгарып койсо, бул мынчалыкка чейин барылбайт эле. Бирок мына ушул күнгө чейин менин билишимче бир 5-6 жылдын жүзү болуп калды. Ошондон бери ушул киши чыркырап жүрөт. Анан мен ойлойм, ушул экин эле мыйзам чегинде канча бир арыздарга чейин кайрылып, жогорку сотко чейин кайрылып, ошол каттарынан бери окутуп жүрөт. Бирок бул киши негедир ошо чындыктын түбүнө жете албай күнгө чейин запка жеп жүргөнүгө болуп атабыз. Сиздин оюңузча буну эми кандай кылып ким чекит койсо болот, кандай кылып чечсе болот мындай чындыгына келгенде? Калыстык менен караганда. Калыстык менен караганда булар соттошкондо бул Кыдыралиева Батма эжеге чечилип бериптир. Моуреки жер болсо, муниципалдык жер болгондон кийин муну УЗСтер чечип бериш керек болчу да. Булар сотко бере албайт. Бул мамлекеттин жерин деген УЗСтер гана сотко берип туруп, ошо чектерин аныктап берип койсо эле эч кандай ызы чуу болмогон эмес да. Мэрияда калыс карап бериш керекпи бул маселеге? Ооба, мэрияда калыс карап бериш керек болчу. Ошо мэриянын тармагына кирген УЗС деп коет. Азыр ошолор калыс карап берсе болмок да. Бул именно мэрияныкы эмес, бул мэриянын карамагында. Ошо УЗС ошо карап берсе мынчалык ызы чуу болбойт эле. Ошол жерде иштеген адистердин шалакылыгынан, ушу иш билбегендиктен ушундай болуп атат деп ойлойм. Бул жолку ишке да аралашып, Батма Кыдыралиеванын кайрылуусу менен комиссия түзүп келип отурган Кыргызстандагы коррупцияга каршы иш жүргүзүп жатышкан жогорку элдик көзөмөл коомдук бирикмесинен келген өкүлдөр ачык ойлорун ортого салышты. Бизге кат аркылуу, арыз аркылуу келдик. Ушул менен ушул экинчи жолу эмеде катышып отурам. Өткөндө УЗСтин, акимден, тияк бияктан балдар келип спорный вопростарына катышканбыз. Дагы бир Сагын деген биздин юристибиз бар эле, ал дагы катышып, Ленинский сотко чейин апарган. Жакшы жыйынтык болбой атат. Эми мындайынча карап көргөндө эптин баары эле келип эле биздин ушул жабырлануучу Кыдыралиева Батма эжекенибиздин эки Курман Жандатка 230-үйдө жашайт.
ушул айымдын маселеси 2017 жылдан бери эле чечилбей келе жатат да. Эми караганда бул эжеке чындыкты издеп муниципалдык жерге тиги кирип кетти, бул кирип кетти, сен кирип кеттиң дегенде бул эжекенин моундай артка жыгып чегинип жакшынакай бошотуп бериптир. Бул эжеке өзү эле жалгыз чегинип бир эле УЗСпи, архитектура дейлиби, соту дейлиби, жогорку жактагы чоңдорубуздун баары эле алы жеткен ушул эжеке экен да. Чыгачтын жумшагын курт жет дегендей эле ушу байкушту келип эле баса калышат экен. Мынакей эгерде чын-чынына келгенде мына болбойбу? Канчанчы? 228 дагы мынакей 2 метр бул жактан кирип турат. Муниципалдык жерге бул жактан дагы мына маңдайдагы сосед кирип турат, чыгып турат. Могу жактан, сол жактан дагы бир сосед чыгып турат. Эгерде чындыкты издегенде ушул 4-5 үйдү чогуу тартпайбы? Бир эле адамды чыркырата бербей. Чындык могу жакта жатат. А чындыкты бир жөп жөнөкөй болгон бейбечере кемпирден издеп атышат. Анан эми бул кемпирде деле бир төктүргөндө 4000 акча төктүрүп тапоченко деп, бир төктүргөндө 10.000 акча төктүрүптүр. Эмненин чесчуга, эмненин негизинде штраф салдырыптыр. Тияк биягы 18.000 акча төгүптүр. Бул кандай бир жорунсуз жоруктар, эмне деген коррупция, эмненин негизинде төгүлүп атат. Биз түшүнө албадык. Мен ушул иш менен 3 ай 4 айдан бери аябай аракет кылып чоңдорго тияк бияка бардым. Эч кандай жыйынтык жок, архитектурасы дагы жаттап алгандай эле бир эле фонду ырдашат, бир эле немени ырдашат. Мына келди деп комиссияда текшерип кетти, эч кандай жыйынтык болбой атат. Ушул аял Кадралиева Батмакан ушу почти 17ден бери келе атасызбы? 2017 жылдан бери чырылдап эле чындык издеп келе жатат. Эми чындык таппай жатат да. Ошондо сиздер бардыңыздарбы? Жанагы архитектура комиссия менен келди деп атпайсыз? Ошолор менен чогуу көзөмөлдөп чогуу карап көрдүңүздөрбү? Архитектуранын немелери менен, башчылары менен биз ушул жерге келгенде тартып атканда кошо катыштык. Мен суроо бердим. Видеообращение жасадым. Десек, мына баары эле туура турат. Бул аял түшүнбөй атат деди. Анан түшүнбөгөндө дептир биздин бир юристибиз деле катышты сотуна. Соттон бүт жеңип калдат. Жогорку соттон, Ленинский соттон баарынан бул Батма эжекеге чечип келатат да. Анан бул жагында кандай түшүнбөстүк бар, тегиле биз деле түшүнө албай атабыз. Биз бүгүн ошол Кадралиева Батмакан эженин арызы боюнча келдик, элдик көзөмөлдөн. Бул жерде 7 үй бир двор экен. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай 7 үйдүн ортосунда муниципалдык территория бар экен. Ошол территорияны 7 үй тең пайдаланыш керек. Ошого карабастан Батма эженин үйү өз территориясында турат экен да, башкалар чыгып кетиптир. Андыктан бул жерде ошол Батма эженин барбаган жери калбаптыр, арызданбаган жери калбаптыр. Эмнегедир бирок эженин акыйкат чечилбей жатыптыр. Ошондуктан эже акыйкат издеп ушул көзөмөлгө кайрылып жатат. Бул жерде мынакей көрүнүп эле турат, 7 үй чыгып кетишкен башкалары. Батма эже ордунда эле турат экен. Ошондуктан мен ойлойм муну тийиштүү жерлер карап көрүп эжеге чечип берет деп. Анткени 5 жыл деген чоң сурок 5 жылдан бери көйгөй чечилбей жатыптыр эженин. Баарынан дагы Батма эженин күйгөнү мейли мэрияга же укук коргоо органдарына канча кайрылганы менен кайра бирдей эле мазмундагы таянагы жок окшош каттардын келип жатканына күйөт. Мен өзүм дарбасам, көрсө өзүнүн жеринде экен, ушуну бустуртуп мына асып кетсе мындай абалда турам. Бузупчу. А мен ушун үчүн чындыкты. Сиз кайра дарбазаны коюп алганга болбойт атта, Анткени мага чегимди көрсөтүп бергиле атат. Мына Шарипов ажык мен мыйсамдуу жерде турсам, бул мыйсамсыздыкы менин жеримди бустуруп атпайбы? Мен мыйсамды айтып атам. Мага мыйсам баарыбызга бирдей да. Мен өзүм укугумду коргошуна акыллымын да. Ажык качанка мен ушу 2017 жылдан бери көрбөгөн асапты көрүп келатам. Демек сиздин ошо жериңизди кайра эле булар туура эмес кылган. Мыйсам иштебей жатат. Мыйсамды булар мэриядагылар, мэриянын тегерегиндеги мэр иштеп эле жатат. Мэриянын тегиндеги эски системадагы чиновниктер, коррупционерлер мыйсамды тебелешип, мен укугумду тебелеп атат да, Шариповго эметип атпайбы, мыйсам. Калыс карабай жатат да. Мыйсам каякта? Мыйсам баарыбызга бирдей да. Шариповго эле мыйсам керек, мага мыйсам болбойбу. Карабайсың могу жерде өзүнүн чегинде турган баратаны бустуртуп, 10.000 сом төлөтүп, көрсө мен өзүм эле жеримде экен, өзүм эле чегимде экен. Мына анын үчүн далилденип турат бул документтерде. Ала документтеримде мына могу документимде
жана эл берип кеткен жок болуп атат го. Мына мына документти мен 14.800 жасаттым. Ушул боюнча бүт жерди ченеп, эметкенде туура чыкты баардыгычы. Ушул боюнча мен эми айтып атам да, мага жалган жерден 10 000 сом салып коюптурсуңар деп сотко берип атам. Көрсө ачып, мына Шарипов ачып, менин жериме кирип кетиптир деп. Ошо ким салдырды 10 000 сомду силерге? УССтеги Бегалиев Асамат салып, эми аны Кадыров Асамат айтты, сенин кызматкериң мага жалган жерден арыз салып койду десем, мен аны Свердлов районуна которуп койдум деп уялай мени шылдыңдап атат. Сен эмне кыла аласың эми сен депчи. Анда сен төлө десем, жашырып беришет, монтип жалган каттарды берип атат. Мыйсамсыз иштешип атат. Мыйсам кайда? Мыйсам баарыбызга бирдей да. Закон жок бул жерде. Мыйсамды тебелешип атат. УСС. Эми минтип адилеттик издеген апа. Акыры айла кеткенде өлкө башчынын өзүнө кайрылсамбы деп турган чагы. Укугумду карап бериңиздер. Могу жерде калыс сүйлөгөн киши жок болуп атат. Бүт уурлар, бүт коррупционерлер деп. Ошон үчүн мен Садыр Жапаров президентибиз менен Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылып атат элем.